Altısında bizde çoğun tragediya oldu. Hökümetті çakırıp parlamentте угуу демилгеси колдоого алынды, бирок өкмөттүн өтүнүчү менен кийинки жумага калып атат да. Урматтуу депутаттар, мен өкмөттүн жыйынтыгын күтпөй эле депутаттык комиссия, парламенттик комиссия түзүүнү сунуш кылам. Эмне үчүн? Анткени өкмөт чындыкты жашырып атат. Ошол жерде өкмөт чынакы сиз баштаган депутаттар барганда дагы самолет 3 жолу конгонго аракет кылып, 3-үчүсүндө талкаланды дейт. Бүгүн баарыбызга белгилүү, ал түз эле келип талкаланган. 400 Boeing 747-400F деген модификация 13,5 мың километрге заправкасы жок учат экен. Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу, Бишкектен заправка кылганга муктаждык жок эле. Биз Бишкекке заказчиктер заказ боюнча жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Ал эми биздин өкмөт башчылары баш болуп, коомчулуктан жашырып, алар заправкага эле токтогон деп алдап атат. Биз аза күтүп, жабыр тарткандарга жардам бергенден башка дагы күнөөлүүлөрдү аныкташыбыз керек. Ыйман жылы дегенде пайданын артынан кууп, граждандардын өмүрүн тобокелге салып, аларды кайгы муңга чөктүрүп, анан изибизди жашырганга кылган аракетибиз бул туура эмес болуп калат. Бул мен айтып аткан факттар жарыяланды СМИде, эртең да жарыяланат. Анан биз парламент эл ишенген орган болгондон кийин Чынакын, сиз дандай кийинки жылдырбай комитеттин төрагасындай сурансаңыз, танапиставы бир жерден жыйналып, өткөрүп, ушундай чечим чыгарып, бүгүн тез кабыл алып, ишке киришибиз керек. Биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат, силерге бир жолу эмес, 52 жолу груз алып келгенбиз дейт. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат. 80 тонна телефондон, ар бир телефондон $100 пайда көрсө, 25 миллион доллар бир рейстен пайда көрүп атат бирөө. Эгер контрабанда боло турган чын болсо. 50 рейстен миллиардка жакын доллар пайда көрүп отурат. Ошон үчүн бизге казактар менен орустар ишенбей атат. Евразеске киргениңер менен ушундай чорный драңар бар. Сухопутный жол менен, авиа жол менен бизге ушундай контрабандаларды киргизип атасыңар деп ачык айтпаганыбыз менен президентибиздин бетине тар жолгуларды айтып атат. Билбесеңер билип коюшубуз керек. Эмне деген груз? Элдин убалына калган. Эмне үчүн өкмөт жашырат, жаап жашырат? Артында ким турат? Ушулардын баарын ачышыбыз керек. Ошондон кийин биз тиги курман болгондордун тиги арбагын сыйлаган болобуз. Күнөөлүүлөрдү аныктаган болобуз. Бирөөнүн жеке пайдасы үчүн мунун баарын жаап жашырып койсок, анда бул кылмыш болот.